Таласта болот шээрди акыркы сапарга узатуу зыйнаты өтүп жатат. Бүгүн 23-июнь күнү Манас районунун Чоң Капка айылында мурдагы депутат болот шээрди акыркы сапарга узатуу зыйнаты өтүп жатат. Бул тууралуу Тормош басылмасынын аймактык кабарчысы маалымдады. Маалыматка караганда Шерниязовдордун үйүнө жүздөгөн адамдар келди. Алардын баарына бет каптар таратылып жатат. Келгендердин арасында депутаттар Жанар Акаев, Рыскелди Момбеков, Кенжебек Букоев, Мирлан Жээнчороев, Талас облусунун жетекчиси Марат Мураталиев, мурдагы өкмөт башы Өмүрбек Бабанов, Өмүрбек Текебаев жана башка бир топ саясатчылар бар. Болот шер 21-июнда көз жумган. Иниси Садык Шернияз аны акыркы сапарга узатуу зыйнаты 23-июнда Талас облусунун Чоң Капка айылында болоорун билдирген. Буга чейин болот шер инсульттан кийин улуттук госпиталга 12-июнда жаткырылганы маалымдалган. 20-июнда нейрохирург Виталий Мамытов бейтаптын абалы оор экенин айткан. Буга чейин ал аппараттын жардамы менен дем алса, азыр кээде өз алдынча дем алууда. Ага трахеостомия жасалды, бирок азырынча комада деп билдирген дарыгер. Болот шер жогорку кеңештин 3 жолку чакырылышынын депутаты болуп шайланган. 2005-жылы спикердин орун басары болсо, 2010-жылы 7 апрель окуясынан кийин убактылуу өкмөттө ички иштер министри болуп да иштеген. Экс-депутат болот шер 61 жашында ооруканада көз жумду. Булак Турмуш KG сайты. Текебаев болот шердин иликтөөсү парламенттин аброюн көтөргөн. Анда эч ким жогорку кеңешти чимкирик деп атай алчу эмес. Болот шердин иликтөөсү парламенттин аброюн көтөргөн. Анда эч ким жогорку кеңешти чимкирик деп атай алчу эмес. Бул тууралуу саясатчы Өмүрбек Текебаев 23-июнда болот шерди акыркы сапарга узатуу зыйнатында сөз сүйлөп жатып билдирди. Бокемдин кыргыз мамлекетинин куруудагы орду эбегесиз чоң. Бокем депутаттык иликтөөнүн классикалык үлгүсүн көрсөттү. Бакиевдин кезинде Матрешка гейт деп мени кармаганда, ал 6 саатта кылмыштын бетин ачкан. Ошон үчүн ал кезде парламент абройлуу болгон. Анда эч ким парламентти чимкирик деп атай алчу эмес. Анткени падышасы болобу баарына Боке бетине айтып отурган. Атамбаевдин убагында Батукаевди качырганда иликтөө жасады. Эл билбеген документтерди тапкан. Бокем 2005-жылы, 2010-жылы революциядан кийин өлкөдө тынчтык орношуна салым кошкон, деди Текебаев. Булак говорит ТВ. Бабанов болот шер эл баатыры наамына ээ болот деп ишенем. Бүгүн 23-июнда мурдагы депутат коомдук ишмер болот шерди акыркы сапарга узатуу зыйнаты Таластагы өзү туулуп өскөн Чоң Капка айылында өттү. Болот шерди акыркы сапарга узатуу зыйнатында саясатчы Өмүрбек Бабанов да сөз сүйлөп, маркумдун кыргыз элине кылган эмгегин эскерди. Чачылганды жыйнаган Боке эле 2005-жылы парламентке аттанып атканда иним деп чакырып, акылын айтып, кеңешин берген. Чынында биздин Бокебиз эл баатыры. Кудай буйруса бул наамга ээ болот деп ишенем. Тилекке каршы кетип атат бул дүйнөдөн Бокебиз, деди Өмүрбек Бабанов. Булак говорит ТВ. Боке, сен жеңилбей жеңүүчү болуп кеттиң. Бул үйдөн, бул короодон далай азаматтар чоң сапарга аттанышкан. Мен Шерниязовдор менен 90-жылдары таанышкам. Эркин Шерниязов Кыргызстан демократиялык кыймылын түзүүчүлөрүнүн бири болгон. Биз Эркин Кыргызстан деп азыркы Атамекен социалисттик партиясында чогуу түзгөнбүз. Ал кездеги муундун ыйык, бийик, жалпы бир максаты болгон. Бул көз каранды эмес, эркин, калкы намустуу, бакубат жашаган Кыргызстан куруу эле. 90-жылдары Кыргызстандын улуттук кайра жаралуу процесси башталган. Болот шер дагы ушул короодон ошол чоң максаттарды ишке ашыруу үчүн аттанган. Чоң саясатка болот шер 2000-жылкы парламенттик шайлоодо эл өкүлдөр жыйынына шайлануу менен кирди. Болот шер атуул катары, жогорку кеңештин депутаты катары улуттук духту, намысты көтөрүүгө чоң аракет кылды. Эмне үчүн? Мамлекеттин негизи эл. Мамлекет куруу, эл куруудан башталат. Элдин тарыхы, нарк населе, маданияты, сыймыктана турган чоң баатырлары жана тарыхый окуялары болуш керек. Ошондо элдин келечеги болот. Келечек улуу, бийик болсун үчүн элдин койгон тилеги, максаты, умтулуулары дагы бийик жана таза болушу керек.
Болот шаар так ушул тарыхый жүктү өзүнө тандап алды. Болот шаар кыргыз элинин духун көтөрүүдө, анын нарк населин жандандырууда, жаңы улуттук мүнөздү калыптандырууда чоң эмгек кылды. Улуттук спортту, ошонун ичинен көк бөөрөнү жандандырып, эл аралык деңгээлге алып чыгуу менен кыргыздын намысын көтөрүп, биримдигин күчөттү. Акын жазуучуларга колдоо көргөзүп, улут идеологиясын түптөөгө эбегейсиз чоң салым кошту. Депутат катары, мамлекеттик коомдук ишмер катары бүгүнкү кыргыз мамлекетинин калыптанышына, мыйзамдын үстөмдүүлүгү үчүн, адам укугун камсыз кылуу үчүн үй бүлөлүк диктатурага каршы ондогон жылдар бою күрөшүп келди. 2005-2010 жылкы эки элдик революцияда өлкөдө тынчтыкты, стабилдүүлүктү сактап, мыйзамдуулуктун калыбына келишине чоң салым кошту. Чамасы мамлекетти идеологиялык, руханий, маданий, намыс, дух жактан төптөө Шерниязовдордун үй бүлөсүнө Кудайдан жүктөлгөн миссия болсо керек. Болот эле эмес, Садык шаарда кыргыз маданиятын, ошонун ичинде кыргыз киносун жаңы деңгээлге алып чыкканга жан үрөп келе жатат. Ал тарткан Курманжандатка фильми биздин тарыхта сыймыктана турган инсандар болгондугун, бүгүн биз алардан үлгү алып иш жасай тургандай, өзгөчө жаштар сабак ала тургандай таберик болду. Мына ушул үй бүлөлүк баалуулукту, үй бүлөлүк салтты Шерниязовдордун кичүүлөрү Баткен, Дуруста кайталап сактап келе жатышат. Биз Боке менен ар дайым ушул короодон чоң сапарга, чоң жүрүшкө, чоң максаттарды коюп аттанат элек. 2005 жылы, 2006, 2007 жылы, 2010 жана 2015 жылы ушул жерден бата алып, чоң жүрүшкө аттанганбыз. Биз үчүн Манас Ордо менен Шерниязовдордун короосу бирдей символикалык мааниге ээ. Бокемдин өзгөчө мүнөзү бар эле. Ал стандарттуу эмес ой жүгүртүп, инсан катары өзү да, мүнөзү да стандарттуу рамкага, чекке сыйбайт эле. Ою да чеги жок, чени жок эле. Ал оор кырдаалдарда күтүүсүз сунуштарды айтат эле. Анын айткан ойлорун көпчүлүк дароо түшүнбөгөнү менен, бирок баары Болоттун айтканындай чыгып, пландары ишке ашат эле. Бул Болоттун даанышмандыгынын, көрөгөчтүгүнүн белгиси. Болоттун айткан сөздөрү, кеңештери баары үчүн маанилүү эле. Ошон үчүн кыйын кездерде Кыргызстандын бардык саясатчылары үйүнө барып, кеңешип турушчу. Болоттун үйү демократиялык мекенчил күчтөрдүн экинчи штабы болуп калган. Бокемдин жашап өткөн өмүрү келечек муундар үчүн үлгү боло турган баатырдын, эрдин, шердин өмүрү. Боке менен туугандары, жакын достору, жердештери гана эмес, бүтүндөй кыргыз эли сыймыктанат. Ал эми мен үчүн Болот саясаттагы жолдош гана эмес, биринчи кезекте Болот мен үчүн адамгерчиликтүү жакын дос. Дүйшөн экөөбүз түрмөгө түшүп калганда, кээ бир жакын туугандар, достор, партиялаштар алыстап калышты. Ошол учурда Болот ооруп жүргөнүнө карабай, партиянын желеги түшүп калбасын, партиялаштардын ыныны өчүп калбасын деп, аларга дем болуп, ооруганына карабай, партиянын офисинде 2 жылдан ашык отурду. Далай иш-чараларды, массалык акцияларды өзү баш болуп, жетектеп уюштуруп өткөрдү. Биз түрмөдөн чыкканда аябай кубанды, жаш балача кубанды. Анан эми бир аз ден соолукту карап эс алсам болоор деп, акыркы кездерде коомдук турмуштан бир аз алыстап калды эле. Бирок эл үчүн, жер үчүн күйүп, манчыркаган бийлик, байлык менен теңсиз согушта күрөшүп жүргөн учурларда ден соолукка тийген залаканы, ал аракети, кадамы айыктыра алган жок. Көп адамдар көзөткөндөн кийин да мартабалуу болсом деп, байлар менен бийлердин арасында болсом деп, элиталык аларча көрүстөнүүнө койсоңор деп суранышат. Бул жерде да Болот айырмаланды. Баарына үлгү көргөздү. Өлөөрүн билгендей, жакын туугандарына мени таласка алып баргыла деп керезин калтырыптыр. Бокени бүгүн биз акыркы сапарга узатып жатабыз. Бул сапарга Боке жеңилбей, жеңүүчү болуп кетти. Өмүрүнүн аягына чейин тутунган принциптеринде туруп, баалуулуктарды бийик кармап өттү. Кош бол, Боке. Биз сени унутпайбыз. Өмүрбек Текебаев.